тажрыйбасын көрдүк, эми эженин артынан чукашыбыз керек да. Жалгыз эже бараңарга жетишпейт. Булар силер ошол Зарика эженин билимин алып, үйрөнүп, балдарыңар тарбияласаңар бул сонун болмок да. Мен биз үчүн чукурмунча ушул. Бизге маштыруучу бул ата-энеси өзү да. Анткени сиз айткандай сиз балдар менен жашап, аларга ата-эне боло албайсыз, алардын турганын, жатканын баарын сезип атат да. Ана сиздер дагы эжени сагып, сиздер дагы коомдук балаңыздарды өмүр бою бакканча 3 жыл жашына кайрылып карап койсок, демек максимум 10 жылга чейин бала ыйласыңбы же өмүр бою силер ыйлайсыңар сонун жерге келди да. Бирок жакшы нерселерди бердиңиз деген ойдомун. Мен ушу 2 бала, 2 өзгөчө балдардын энеси болом. Бул балам аутист, диагноз, кызым ДЦП, кызым күрөсүң, шукалайды, ушинтпей. İyi canım. Кичине сүйүш бар да. Сизге Кудайым ушу Аллахым ден соолугуңузду бекем кылсын, өмүрүңүздү узун кылсын. Ушу сиз өзгөчө балдарга жардам берип атасыз, ошо сиз 5 деген экенсиз. Ушу өзгөчө балдарды ушундай деңгээлге алып чыгып, сиздин өтө күчтүү адам экенсиз да. 5 дегенге катар бааларым сиздичи. Өтө керек адамсыз, адам экенсиз. Бизге ошо мага окшогон энелер толтура аябай керек адам, керек экенсиз. Ушу сиз биз менен да иштешиңиз демекчи, биздин балдарыбыз менен да иштешиңиз, бизге да жардам бериңиз демекчибиз. Биз да колдон келишинче жардам. Анан ушундай Орто Азиядан да келип катышат. Мына бирок биздин Кыргызстанда өзү мындай сиз айткандай бейишти адамдарды көп спортко аралаштырган иш-чаралар аз да. Жаңыдан эле баштап балыкча уюштуруп атабыз, Таласта, Бишкекке. Бирок анда дагы биз мындай социализация, анткени биздин ата-энелер да даяр эмес да, анткени ата-эне пока мындай эмгегине көнүгүп, көңүл бурулуп, анан буга чейин спорттук жайлардын баары эле сол адамдар үчүн ыңгайлаштырылган экен. Анан маштыруучулардын баары, айрылган маштыруучулардын баары ошол биз билип жүргөн сол адамдарды эле маштырат. Азыр Кыргызстан боюнча болгон 5 эле маштыруучубуз бар да, Кыргызстан боюнча да. Бирок азыр биз ошонун баарын аракет кылып атабыз. Эгерде мондой процесстер көтөрүлсө, мындай иш-чаралар көтөрүлүп баштаса, анда мамлекет уже болгону аларга көрө албай атат да, мындай эме эчтеке наглядно көрсөтө албай атабыз. Ошон үчүн биз жана чоң марафондорду уюштуруп, демчи балдарды алып келип 200-300 кишини чукатабыз бир учурда. Анан ошондо азыр былтыр биздин бюджетибиз быйыл 2022-де 23 миллион болчу, эмки жылга 30 миллион, 39 миллион менен эсеп атабыз. Жылдан жылга мына көңүл буруу көбөйүп барат. Yakın